Жакшы, Гүлкайыр, кандайсың өзүң? Жакшыбы, денсаулыктар? Баары жакшыбы? Нарын жергесине кош келдиңиз. Рахмат. Аябай мынакей 13 келгенбиз ушул жерге. Өтө бир сонун сый урматтын үстүндө жакшы атмосферада ушу Нарын жергесинде конокто болуп, кызматта кылып жүрөбүз. Ошол Нарын Федерациясы мына ушундай условиясы жок, жакшы эмеде болсо дагы өтө мыкты деңгээлдеги уюштуруучулук жаатында ушул жетекчиси, Нарын облусунун жетекчиси ушул Руслан Өмүралиев мырзага дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эч бир кишиде, эч кимде, баардык командаларга тең карап сый урматын көрсөтүп келип атат. Командалар болсо мыкты дайындыкта келишкен баарысы. Анан баягы күчтүүлөрдөн күчтүүлөрү аныкталып отуруп, Чүй менен Талас бүгүн финалда ойнойт. Эки командага тең ийгилик, экөөнүн тең дайындыгы мыкты. Кудай буюрса бөөдө кырсыгы жок, жакшы ойнотуп алсын. Мен өзүм сиз айткандай ошол тамадалык менен кичине алектенчүбүз. Анан кийин ушул Көкбөрдүн көрман болчусу бүт жумушуң болсо дагы жумуштардын баарын таштап, кайсы жерге болбосо ошо көрмандык кылып барып жүрчүк. Анан Таластагы алгачкы өткөн айыл өкмөттөр оюндары бар. Мына ошого келгенде бир Тилек деген досубуз бар. Ошол досубуз сунуштап калды, Самат. Ушу Көкбөрдө эле жүрөсүң, ушуга бир аз жардамдашып койбойсуңбу дегенден ошо менен алып барып отуруп, анан райондук деңгээлге өттүк. Райондук оюндарды алып барганда ушу федерациядан өкүлдөр барды, көрдү. Анан ошону менен эле ошол жактан сунуш түшүп, анан ошо Кудайдын буйругу экен, келип калдык ушул жака. Азыр баары жакшы, көп ушу Көкбөрдүн аты менен көп жакшы адамдар менен тааныштык. Ушул жака келгенибизге сүйүнөбүз да, кыскасы. Мен негизи бир команданын көрманы болчубуз, чындап айткандачы. Бир команда үчүн жан үрөп, ошол команда эмне болсо ошого чейин чуркап жүрчүбүз. Анан жаңы келгенде да кичине көнүш кыйын болду. Баягы көрмандык кылып жүргөн командаңа кичине эме бор тартып коесуң, ушундай учурлар болуп жүрдү. Азыр эми баягы убакыт менен баягы көрө көсөм сүйлөй чечен болосуң дегендей эле убакыттын өтүшү менен азыр баягы мындай турганда башкасын, колго микрофон тийгенден кийин бизге азыр кайсыл команда утат, кайсыл командага жан тартуу деген, кайсыр бир командага жан тартуу деген болбой калат экен. Оюну менен, кызматы менен, көрмандыгы менен калат экен да. Бизде эми мен үчүн ар бир оюн эсиңде калат да. Бул оюнда мындай болгон, тиги оюнда тигиндей болгон деп, анан өзгөчө баягы кече жакында өткөн ушул эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына арналган кубокто ушул ынтымак достуктун оюну бир бөтөнчө бир жүрөктө кала турган оюн болду мен үчүн да. Өзүм ошол жерде комментаторлук кызматта болуп отурдум. Оюндун жүрүшү бир башкача бир темпте болду. Баягы ушундай эсеп сандары чоң айырмачылык болуп, кайра теңелип кетип, ал команданын утулбаганда эмес, жалпы ошол жерде 15 миңден ашык күйөрман отурду. Ошол 15 миңден ашык күйөрман бир кумардан канганы. Ошол жерден утулган команданын күйөрмандарынан деле угуп аттык. Оюнга аябай ыраазы болушуп отурду да. Эң башкысы мына азыр жаңы правиладагы оюнчуларга, күйөрмандарга толук эле баягы көңүлдөрүнө жакты го дейм. Өтө сонун болуп атат. Бизде эми негизи федерацияда бекитилген жобо боюнча биз комментатор ошо кыргыздын нукуралуулугу менен баягы бир команданы жактабай, бир команданы мактабай баягы тең карап алып барыш керек. Анан учурда ортолордо эми баягы элдин маанайын ырдап, жакшы бир куйкум сөздөрдөн айтып турсаң, баягы отурган элдин маанайы да көтөрүлүп жакшы отурат да. Бир гана улакка келип, улакты карап эле отурушпастан ошол элдин да күткөн ошо да. Ортодогу тынык учурларда баягы Асылбек агайыбыздай болуп ырдап, аркы берки мына өткөндө көлдөгөндө Асылбек агай өзү ортодо тыныгууларды элди шаңга бөлөп отурду. Кудай буюрса кийинки ушундай чоң мааракелерде келбей калса, анын ордун жоктотпой, Асылбек агайыбыздын жолун улагандын аракетин көрөбүз, Кудай буюрса. Көлдөгү ат майданда чындыгында биздин комментаторскийден алыс да, ат майдан алыс. Анан кийин катар номерлер көрүнбөй калат. Эми баардык команда, 32деги команда келип жүрдү. Ошол команданын баарын тааный албайсың да. Анан алгач дүрбү менен карап айтып жүрдүк. Анан баягы КТРК спорт жана кичинекей монитор коюп берет, ошол жерден карап айтабыз. Эми анча-мынча жаңылыштык кетет, эми баарыбыз пендебиз. Бирок эми баягы оюнчулардан адашсак дагы, баягы сүйлөө сөзүбүздөн бир команданы жактап, бир командага тартып, ошондой сөздөрдөн алыс болгонго колдон келишинче аракет кылабыз. Мындай чоң иш-чараларда албетте баягы бүт адам сөзүңдү тыңшап отурат. Көп сүйлөй берсең, акыры адам чалынат да. Мына ошого чалынбастын айласын көрүп, колдон келишинче калыстык сүйлөп, калыстык менен алып баруунун аракетин көрүп жүрөбүз, Кудай буюрса.